Достор салам. Биз бүгүн Киров суу сактагычындабыз. Буга чейин дагы жаштар менен баарлашып, айылдарды таанытып, ушундай бир берүү кылып атканбыз. Айтматов районундагы ийгиликтүү жаштардын бири. Ошо бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинде эмгектенип аткан Азамат менин жанымда турат. Азамат мырза ошол айыл чарба багытында бир жакшы иштер болуп атат. Бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү сандан сапатка өтүү методу жакшы бир мындай натыйжа берип атканын билебиз. Анан Айтматов районундагы ошо айыл чарба багытында кандай иштер болуп атат, кандай бир жетишкендиктер бар, кандай кемчиликтер бар, ошол боюнча негизи эле Азаке менен бир баарлашайын деп бүгүнкү ушу берүүнү кылып атабыз. Азаке кандай? Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы. Бир биздин көрүүчүлөргө өзүңдү тааныштырып кетсең аябай сонун болчудай. Мен Айыл чарба министрлигинин ушу мал чарба тармагында иштейм, ветеринария жайыт бөлүмүндө иштейм. 2021 жылдын башынан баштап ушу азыркы күнгө чейин эмгектенип келип атам. Башында өзү жайыт департаментте иштечүмүн. Акта 3,5 жыл иштедим. Анан азыркы учурда ушу борбордук аппаратта иштеп атам. Жалпы эле эгер мал чарбасы боюнча айта турган болсок, бизде өсүш абдан жакшы. Айрыкча Айтматов районунда биздики жыл сайын 1-2%ке сөзсүз түрдө өсөт. Кой, уй, жылкы. Ошондой эле азыркы учурда мына асыл тукум мал чарбасына биздин көптөгөн ушу фермерлер кызыгып, сиз экөөбүз деле немеде жүрүп келбедикпи? Көлдө жүрүп келдик, туурабы? Тажрыйба алмашуунун Кайта болсо чүйдө жүрүп келдик. Ал жерден сонун чарбаларды көрдүк. Мындайча айтканда тажрыйба алмашуу, сиз туура айтасыз. Обмен опытом депчи. Анан эмне бул мисалы мындай нерселер көп эле болуп атат. Баардык жакта болуп атат да. Биздин Айтматов районунда болгон жакшы жерин айта турган болсок, биз 2023 жылы чүйгө барып келдик. Сиз менен чогуу. Ал боюнча сиздин сонун интервьюңуз бар, роликтериңиз бар. Анан ошол жерде бизде Урмат деген аке бар болчу, аңгус баккан. Ал болсо аңгусту жаңы алып келген. Анан кантип өстүрүштү, мындай кыйналып атканда бир тобчу. Анан сонун чарбаларды көрүп келип, мисалга айта турган болсок, жакшы нерселерди үйрөндү. Ошонун бирин айтсак, мисалы кулагында биркасына ал бирка номерле турса, ал ылдыйына болсо неме деп жазып атат. Туулган күнүн, анан кийин кайсы эне атасына чейин аккуратно өзү билгидей кылып белгилеп коет. Анан жанына барып сурай турган болсок, могу торпок кайсыдан десең, ал көрсөтүп берип атат. Мына карап, кулагынан карап, тиги жактан карап, тигинин баласы деп айтып атат да. Анан бизде көп бирөө адашып кетип атпайбы? Ал болсо мына энесине, атасына полный тактап айтып коет да, мисалычы. Бул эң жакшы көрүнүш. Асыл тукум мал чарбасынын негизгиси болуп ошол да, анын ата тегин немесин билүү, канын баардыгын билүү да. Биздин ушу Урмат акеде азыр быйыл асыл тукум чарба болуп өттү. Ада баардык данные бар. Баардык малында. Ошонусу абдан кубандырат. Ошонун ичинен эле мисалы биз менен чогуу барып, чогуу неме болуп келген Айбек аке. Айбек аке мисалы Батырдын баласы да. Ал көп жылдан бери ушу орустар айткандай традиционный метод менен өстүрүп жүргөн да, ак койдучу. Азыр тияка барып келип, азыр башка жаңы технологиялар үйрөнүп келди. Мисалы жуңгурткан жаңы машинкаларды көрүп келди. Азыр алыптыр ушу аны дагы. Жаңы эле сүйлөштү менчи. Анан кийин адан тышкары дагы жакшы кочкорлорду мисалы карап ал ойлочу экен, ушу чүйдө белгилүү гана чарбаларды болот депчи. Мынтип билбей жүргөн да чарбалар бар экен. Ошолордон көрүп, азыр ошолордун алып келип атат. Сонун неме жетишкендиктери менен продуктивность көп, жүүнү, этинин жакшы көргөн кочкорлорду алып келип азыр бизге мындайча айтканда биздин Айтматов районуна жайылтып атат да. Эң сонун. Жакшы. Негизи биз эми негизи көбүнчө өлкөбүз айыл чарба багытында болуп атпайбы? Анан кийин бүгүнкү күндө ушу айыл чарбага дагы аябай жакшы көңүл бурулуп атат да. Ошол жаатта сурагым келип атат. Кандай иштер болуп атат? Кандай пландар бар? Негизи эле мындай азыр мисалы терилерди мурда алып жакшы эле болчу да, азыр терилер иштетилбей калып атат. Жүн мисалы ошолорду иштетүү боюнча кандай иштер болуп атат негизи министерстводо? Мисалы жүн боюнча айта турган болсок, быйыл жүндү биз 200 сомдон алдык да. Бизде неме ассоциация бар ушу жүн боюнча. Алар 200 сомдон алды. Мен жаңы эле айтып кеткен Айбек акем 3 жылдан бери мага чалат да. Ушундай жүн не болуп атат, жүн не болуп атат деп. Мына 3 жылдан бери өтпөй, мына быйыл өттү буюрса. Өтүп Кытайга экспортко кетип атат. Ошо ассоциация кетирипчи 200 сомдон алып атат жүнүн. Болгондо дагы биз азыр жүндү аз иштетип калбадыкпы? Бизде көлөм чыкпай атат да. Эгер көлөмдү биз көбөйтүп отурган болсок, мен оюмча адан да өйдө баада алса болот да. 200 сом эмес, адан да көбүрөөк кылып.
И Кудай буюрса, менин оюмча бир 2-3 жылда ак кой ушул жана танкородный койлорчу көбөйөт деген ойдобуз да. Анткени быйылкы жылда пландаштырып атат 80 баш кочкор алып келсек деп. Бул Россиядан алып келсек депчи. Менимче быйыл ушу эгер кочкор алып келип алсак, өсүш болот. Анткени биздин бардык чарбага барып кел, мисалы ак кой бакканчы, бир эки эле көйгөй бар. Бул кочкор жок, анан экинчиси бул жүн өтпөйт. Ошо эки эле көйгөй, ошо эки көйгөйдүн бирөөсү мисалы чечилсе, экинчи көйгөй эми жакын арада келип атат. Чечилет бул делечи, буюрсачы, жакын аранын ичинде чечилип калса, ошол жүн жактан бизде проблема болот да. Эгер терини иштете турган болсок, териде бизде өнүктүрүү фонддор бар. Өнүктүрүү фонддор менен келишим түзүү азыр 4-5 неме алды республика боюнча. Биздин Айтматов районунда пока ала элек. Бирок кызыккандар бизде азыраак болса керек да. Кызыккан немелер келип алып кетип атат, 5% алып кетип атат. Бир гана кредит эле, бирок 5% ушу техника алганга акча. Техника. Ошону кайра иштетүүчү да, кайра иштетүүчү аппараттарды алат да. Кайра иштетип, терини кайра иштетип боюнча. Жүндү кайра иштетип боюнча да өнүктүрүү фонддор берип атат, например. Жана бизнесте өнүктүрүү ушу долбоорлор менен алып кетишип атат. Алгандар бар. Бизде деле азыр мисалы айтып турган болсок, азыр жүндү жолдон вообще көрө элекмин. Мисалычы, вообще жүндөн көрбөй калдым, терини деле көрбөй калдым. Бул эмне? Бул биздин что иштетүү, кайра иштетүү ушу жакшы болуп аткандыгы деп ойлойм да. Жакшы. Кийимдер же ошол пайдаланганда жылуу жакшы болот деп айтышты да. Анан ошон үчүн ушул нерсени жөнгө салса жакшы болчудай да, мисалычы. Ооба. Сиз мени айтып атпайсызбы? Сон болот депчи. Мен мисалы 23 февралга эмне алдым билесизби? Мен ошо Кашмирден жасалган носик алдым да. Мен көрүп алып чаман таң калдым. Ушу оказывается кылса болот экен да депчи. Кылса болот экен. Мен билбечимин эле мындай деп ойлочумун, бирок жыпчылуу экен. Азыр кийип алып дагычы. Жылуу да. Ооба. Негизи азыр моундай нерседе болуп атат го, өзүбүздүн өндүрүштү колдоо боюнчачы, анан жеке мисалы ишкерлер чыкса, мисалы ошондой кайра иштетүүчү, анан бул сонун нерсе болмок. Эл өзүбүз дагы алып, суроо талап да жогору болмок. Жакшы иштер болуп аткан экен. Могу мисалы биздечи Таласта көбүнчө азыр деген фасоль эгебиз да. Ушул фасоль боюнча мисалы биз көбүнчө экспортко мындай дүңүнөн эле сатып жүрүп атпайлы. Ушуну дагы кайра иштетүү боюнча мисалы балким көрүүчүлөрдөн Айыл чарба министрлигинин колдоо болобу? Мисалы эгер ушуну кайра иштете турган бир ишкана ачам дей турган болсо. Сөзсүз, анткени биздин ушу кеткен немелерибиздин баардыгы фасолубузчу. Турцияда неме кылынып атыптыр да, кайра иштетип туруп, ал жерде шоколад жасалат экен, шоколад ичине кошулчу начинка, анын көп нерсе жасалат экен, өтө көп экен. Кабыгынан баштап ичине данына чейинчи. Анан ошондой эле бизде мындайча айтканда, эгер ачык айтканда бизде көлөм өтө аз экен да. Дүйнөгө теңей турган болсокчу, дүйнө жүзүнө теңей турган болсок. Эгер ошо көлөмгө жете турган болсок, бир определенный. Мисалы бизде ачыгын айтканда мына Айтматов району, Бакай ата, ушул эки эле райондо фасоль жакшы өстүрүлгөн. Бизде ушул Талас областында көлөмдү көбөйтүп алсак, анан эле ошонун ичинен дагы кайра иштетүүгө басым жасасак вообще өтө сонун болмок да. Анткени Таласта азыр бир завод бар экен, ушу фасолду кайра иштетүү боюнча. Жаңы эмелер жасайт экен, ушул өзүнүн ушу начинкасы менен сыртындагы иштетип толтур нерсе жасайт экен. Ачыгын айткандачы, даже курут сыяктуу кылып да жасап коюптур. Фасоль эмесинчи. Бул өтө сонун. Мен мисалы, мен эле азыр жеп көргүм келип атат, аны угуп алыпчы. Бирок анын көлөмү өтө кичинекей экен да. Эгер ал дагы объемду көбөйтүп, суроо талапта реклама кыла турган болсо, биздин Айтматовдо Невир деген ишкерлер бар, алар муну жасаганга мүмкүнчүлүгү жетет да. Жөн эле жетет. Бир гана изденүү керек деп ойлойм. Азыр мен ошо Арашан боюнча сурагым келип атат да, Арашан койлор боюнча. Жана башында да айтып өттүк, сандан сапатка өтүү жакшы болуп атат депчи. Мен бир дос балам дагы азыр Арашан койлорду алып, ошо көп эле акчасы машинасын сатып ошол жака жумшаптыр да, анан буюрса бир 2-3 жылда аябай бир результатын берет деп атат. Ушул боюнча сурагым келип атат да. Эгер Арашан боюнча айта турган болсок, бул 2021-жылы ушу апрель айында бекиген парода да бизде, ушу министрликтен буйругу менен Арашан оттор өзүнчө патент алышып алган азыр. Эч ким талаша албайт да. Бул биздин Кыргыздын уюму да бар экен да. Өзүнчө уюму бар. Биздин өз Кыргыздын пародасы да азыр мындайча айткандачы Арашан. Анан кийин Арашан сиз айтып атпайсызбы, 150 000 сом, Сом, 150 000 долларлыктар да бар экен азыр. Долларлыктар да бар экен. Анан чын айтыш керек, өтө сонун парода. Мисалы, бая күндөр бизге өзбектер келип кетти, бизден ушу кочкор алып кетебиз дейт да. Анан өзбектер айтып атат, ушул
силер сүйлөшкүлө дейт да, бир жерге ушу статуя койгула дейт. Арашандын статуясынчы. Мен ачыгын айтып атпаймынбы? Бул эмне чыкканда жакшы көрүп каласың бул пароданычы. Жакшы көрүп каласың, сүйүп каласың, анткени ушу маралга окшоп турат. Кулактары узун болуп, кызыл. Анан арашанын бир жакшы жери бул өтө, мисалы, эт берген өтө сонун да. Эти мисалы токтулар болсо 95-100 килограмм чыгып атат. Токту. Чоң эме кочкорлорун болсо 140-150 килограмм чыгып атат. Мындай показатель эч жерде жок да. Гисарды биз жөн эле басып кеттик да, бул арашан мененчи. Анан арашан чыгышы өз биздин местный неменин, местный койлорго болсо, биздин ошо афганды, гисарды, ушулардын баарын, эдилбайский даже баарын аралаштырып отуруп, анан кийин народный селекция да, ошо элдик селекция аркылуу чыккан порода да бул. Көп жылдан бери бир порода чыгарыш, мындайча айтканда бир 20-30 жылдык убакыт алат да, бул ортодон ылдый эсептегендечи. Кээ бирлер өмүрүн берип атпайбы? Ачыгын айтканчы, өмүрүн берип анан бир порода чыгарышып атат. Анан өзүнүн порода болгондуктан, өзүнүн сиз айткандай жана өзү кичинекей эле бирок чоң көрүнөт депчи. Ошондой болуп аткандан кийин бул эң мыкты порода. Баалар деле баалар бир топ эле бийик, чын. Кээ бир бааларын айтыран болсок, ага күлүк жылкы алып койсо болот да. Анан үй алгандар да бар экен го, бир үйгө алмашкандар да. Ооба, мен бирөө айтып атат, неме. Бул негизи реалдуубу? Ошону сурагым келип атат. Негизи реалдуубу же жөн эле мындай пиар кылыш үчүн көкөлөтүшүп атабы? Албетте мен мисалы немесине кошулган жокмун. Мисалы экөөнүн акча санап аткан жерин көргөн эмесмин, бирок реально айтканда баалар бир топ эле ушундай эле болуп калат экен да. Чындыкты айткандачы, анткени бизде бир чемпионубуз бар, биз баягы могу немеде ушул жылы агродиалог уюштурдук. Ошо агродиалогдо биз чемпиондорду аныктадык да. Ошо чемпиондордун ичинен Арашан баккан Жылдызбек деген байке бар. Анан алар өзү өтө жөнөкөй эле. Өтө жөнөкөй жүрөт экен. Анан кийин өзүбүз кээде айтып калат, ушундай $15,000 кочкор саттым, $20,000 кочкор саттым. Келип $5,000 берсе өрбөй койдум козуну депчи. Кичине таң каласың, чындап эле ошондой окшойт депчи. Анан кийин бир жолу анан үйүнө барып калдым да. Ушу чарбаңызды көрүп кетейин деп. Ушу жумуштан кийин эле, ушу суббота күндөрдөн барып калып, сарайына барсам, действительно да, козулар өтө сонун. Чын, козулар өтө сонун. Немелер дагы, токтулары дагы, койлору да, кочкорун айтпай эле коеюн. Жана Секос бар го, Тилек Тыналиев. Ошол Тилек байке да менден алган дейт, мен да Тилектен алгам деп ушуну мактанып атат да бири-бириненчи. Анан үйүнө барганда эмне байкадым дейм, өзү электромашина айдайт экен. Үйү заңыраган сонун, значит чындап эле баа ошондой окшойт деп койдум. Анан мүмкүн ошондой. Өзү көтөрүш керек эменичи, өзүнүн отечественный породанычы, өзүнүн кыргыздын породасынчы. Анан азыркы учурда жаңы новшество айтып кетейин эмеспи? Жаңы Алатуу деген порода буюрса бекилип атат. Муну биздин Минсельхоздун баракчасынан эле көрүп атсыздар керек. Алатуу породасынын жөнүндө айтып кетейин. Мен былтыр ушу декабрда чарбаларды аттестация жүргүзүп атканда, мониторинг жүргүзгөндө көрүп келдим. Өтө мыкты да, өтө мыкты. Аны арашандын айырмасы, биз арашанды көбүнчө үйдө кармашып атпайбы? Үйдүн ичинде мына оозуна шыкап тамак берипчи. Ал болсо жайытта жүрөт да. Мисалы айтканда, кадимки жана кыргыз койлорунун оштогу жайытта жүрөт, Суузакта, Жалал Абадта жайытта жүрөт. Мисалы Секос турабыз го могу жер. Ушундай эле жерлерде жүрөт. Капризный дагы эмес окшойт да? Өтө капризный. Ооруга баардыгына жакшы экен да. Иммунитет да бекем болот экен. Туяктары күчтүү, өтө күчтүү экен. Анан өңдөрү капкара да. Өңдөрү капкара, бойлору узун. Анан булардын дээрлик 80% эгиз туйт экен да. Жакшы экен, эгиз туйт. Анан багып кетиши да өтө сонун. Балдары дагы жетилиши да жакшы экен да, биздикине караганда. Менин оюмча бул өтө сонун порода болот. Арашан менен тең талашчу эле порода да. Буюрса Алатуу деп чыгып атат. Мен ойлойм, биздин райондо деле ошентип пайда болсо экен. Ушундай жакшы ушу Алатуу породасынан алып келдим, мына мен могуну алып келдим деп ушуну мактангандар болсо, только сүйүнөбүз да. Ооба. Мисалычы жанагы азыр асыл тукум чарба депчи, ушулардын артыкчылыгы анан кантип алат? Мисалы көрүнгөн эле ал нерсени ала албайт да. Ошо көйлүктү алыш үчүн кандай жолдор бар, ошолорго да токтолуп коесуз. Бизде ошо сиз айтып атпайсызбы, асыл тукум чарба депчи. Бизде 516-токтом бар. Бул асыл тукум чарбаларга статус ыйгаруу жана ажыратуу жөнүндө депчи. Ушу токтомдо баардыгы көрсөтүлгөн да. Токтомдо жазылып турат. Биз ушу жыл сайын
бул иш чара жүрөт. Бул иш чара жүрөрдүн алдында Айыл чарба министрлиги райондук агрардык башкармага кат жөнөтөт. Кат жөнөтүп, ошо каттын негизинде алар болсо заявка баштайт. Сиздин чарбаңыз бар да, сизде мындайча айтканда 200 баш коюңуз бар да, арашаңыз бар. Анан арашаңыз бар, анан статус керек. Сиз болсо райондук агрардык башкармага арыз чыктап коесуз, менде ушундай чарба бар, мага ыйгарганга уруксат бериңиз деп. Анан ошонун негизинде айыл чарба министрлигинде комиссия чыгып, жеринде көрүп, анан акты түзүп кетет. Ал жерде болсо малынын башы, сарайдын абалы, жугуштуу оорулар жокпу, ветеринар болсо дайыма карап кетеби, частный ветеринар, зоотехник менен келишим барбы. Эми булардын баары эң негизгилер да, өтө негизгилер. Мисалга айтып турган болсок, зоотехник менен келишим эмнеге керек деп атпайбы азырчы? Зоотехник менен келишим эң негизги керектүү нерселердин бири да, анткени ал жерде болсо отбор, подбор жүрүзөт да, тандап алуу, кайта болсо эком кошуучу. Мисалы айта турган болсо, мен чоң атам бар да, ал болсо өмүр бою эле ошо кой менен иштейт. Чындыгын айткандачы, бирок ошо отбор, подбордон мисалы тандап алып кайта кошкондон дайыма жаңылышат да. Дайыма жаңылышат, көптөн ката кетирет. Анан бир нерсе деп айтып, мындай кылып коюп билсең, ушуп калат кайта. Жок, мындай кылыш керекпиз деп. Анан бул туура эмес да. Бул адистин сөзүн угуш керек, адис менен эме кылыш керек. Бул кеп менин сөзүмдү угуу эмес, жалпы адистин. Ветеринардык адис болобу, кимден гана болбосун, сөзүн угуш керек. И ушу зоотехник менен келишим түзүп, анан зоотехник ушу ишти жүргүзүш керек да. Ушу баничровка жүргүзүп, малдын турган турпатын баардыгын комплекстүү оценка берип туруп, анан кийин ал иш алып барат да. Анан ушунун баары түзүлүп кеткенден кийин министрликке келет. Анан министрликте өзүнүн министрибиздин буюрса жаңы токтом чыгып, ошо министрибиздин буйругу менен бекитип калабыз. Бул жыл сайын бекитип турат. Анан Айтматов районунда бизде 7 чарба бар болчу 2023 жылы. 2024 жылы болсо бизде азыр эме болуп калды. 9 чарба болуп калды. 9 чарба өсүш бар экен. Албетте 2 чарба өсүш бар. Анан бизде сиз айткан Арашан боюнча да бар да, Кенжебек Бокоев деңиз. Азыркы ишкерлик менен алектенип жүрөт, ошо Арашанга көп көңүл буруп, азыр 600 баш Арашаны бар экен да. И баардыгы бир тегиз, баардыгы бирдей, баары пропорционалдуу да. Турган турпаттары, мен оюмча көргөн болуш керексизчи. Биз көргөнбүз. Ооба. Жакшы. Өтө сонун, мүмкүн болсо асыл тугум чарба эмнеге керек билесиз да? Анткени ал ушу районго жайылыш керек. Жайылыш керек, көрсөтүш керек, кызыктырыш керек да. Анан ошондуктан ким көргүсү келсе, ким ала турган болсо, өзү асыл тукум чарбанын милдети да бар да, сатыш керек. Сөзсүз түрдө өзүнүн регионуна асыл тукум малды сатып, ошо элди асыл тукум материал деп коет да. Ошо мал менен камсыздап туруш керек. Жакшы экен, Кочкор кимге керек? Мисалы, мага керек, сизге деле керек турабы? Койлоруңуз бар болсочу, ушудан алып неме кылсак болот. Айга анткени ал милдеттендирүү. Субъекттин болсо асыл тукум чарбанын преимуществосу деп атпайсызбы, артыкчылыгы эмне депчи. Артыкчылыгы болсо бул ошо чарбанын болсо 6%тен кредит алып алат да. Анан кийин биздин ошол өзүнө жакын айыл өкмөттөрдөн же ошол район ичинен же болбосо башка райондон өзүнө ыңгайлашканча жем чөп даярдаганга неме жер алса болот да, ошондойчу. Жер алса болот экен, кредит алса болот экен. Кредит алса болот. Кайра иштетүү үчүн дагы өзүнчө кредит алса болот. Эгер кайра иштетем деп калсачы, например, кой багып, анын терисин өндүрүп, кайта терисин жазайга алып, бананы жазайга алып сатып, бул жактан өтө көп артыкчылыктар өтө көп да. Жеңилдиктер дагы көп берилет. Жеңилдиктер да көп. Мисалы, жерге келгенде асыл тукум чарба бул эң биринчи орунда турат. Например, сиз бизнесмен болсоңуз, мен асыл тукум чарбам болсо, сизде акчаңыз көп да, бирок мен биринчи кезек жер алам да. Анткени менин асыл тукум малым бар, и мен милдеттендирилгем, чтобы өзүнүн элди ошол мал менен камсыздап, өзүнүн жерге ошол жакшы, чын өтө жакшы мал менен камсыздап туруш үчүнчү. Ушундай өзүнүн милдеттери да бар, анан кийин жакшы артыкчылыктуу жактары абдан көп. Сон жакшы экен. Аке, ошо асыл тукум чарба боюнча сонун маалымат берип өтүбүз, ыраазычылык билдиребиз. Асыл тукум мал чарбачылыгы, ошол Арашан койлору тууралуу аябай кенен маалымат айтып бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Бул биз үчүн аябай бир маанилүү маалымат болду деп айтсам болот. Мал кармагандан кийин жайыт сөзсүз керек болот. Анан бүгүнкү күндө ошо эл тарабынан дагы мен баягы жыйналыштарды угуп калдым, ошол жайыттарды мындай кунарсыздык деп айтсак болот окшойт. Деградацияга учурап атат. Анан ошону кайра жандандыруу боюнча келип атат. Ошол боюнча айтып бересиз.
Бизде азыр ошо 9 миллион 40 гектар жайытыбыз бар, жалпы республикада. Жалпы республика. Анан кийин мурун которуштуруп турган ыкма азыр деле колдонот кээ бир айыл өкмөттөрдөчү. Бирок биз ошол атердин негизинде азыр болсо жайыт комитет деген жоюлду да. Мурун бир нерсе болсо жайыт комитетти күнөөлөй берчи да, бул мындай кылып тигиндей кылып депчи. Азыр болсо жайыт комитет жоюлуп, азыр айыл өкмөттүн астындагы өзүнчө ишкана болуп калды да, муниципалдык ишкана болупчу. Ал жерде ушу жайыт боюнча иштеген киши бар, адис болот. Анан ошол иш алып барат сөз түрдөчү. Ошону мындай айта турган болсок, айыл өкмөт эгер өзүнүн жерине күйө турган болсо, жайытты дагы оңдойт да. Ушунун негизиндечи. Бул өтө өтө жакшы көрүнүш да. Анан кийин мурун которуштуруп кылса, азыр болсо биз неме кылып атабыз, үрөнү алып келип атабыз Россиядан. Ошо үрөндү себип биздин ошо кунарсыз жерлергечи. Кунарсыз эмес, эми ошо жайыт уже кете баштаган жерлергечи үрөн себилип атат. Ошо үрөндүн себип туруп азыр көбүнчө мониторинг жүргүзүп келди былтыркы учурда. Өтө сонун чыгып атыптыр да, анткени үрөн сепкен жери сөзсүз түрдө корук болуш керек. Сөзсүз түрдө корулуп, анан кийин ошол жерге мал киргизбей, ал жерди көбөйтүп, 2-3 жылдан кийин ал жер колдонууга болот да. Анан азыр ушундай иштер жүрүп атат. Былтыркы жылы биз ошо тендер ушундай жана конкурстардын жүрбөй калышы менен биз былтыркы жылы үрөн алып келе албадык. Быйылкы жылга буюрса көптөгөн пландар коюлуп атат. Бизде министрликте өзүнчө өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол азыр болсо ветеринар кызмат болчу, азыр ветеринар кызматка мал чара басы дагы жайыт дагы кирип атат. Буюрса ушул мындайча айтканда кызмат жакшы иштерди алып барат деген ойдобуз. Ошо үрөндү алып келүү дагы, таратуу дагы баардыгы ошолордун мойнунда. Жана ал жак иш алып кете алат да. Иш алып кете алат. Анткени айыл өкмөткө бөлүштүрүп берет, айыл өкмөт болсо аны таратып, сепкенге анын немесине мүмкүнчүлүгүндө биздин Кара Бурада айыл өкмөттөр, Айтматовдагычы айыл өкмөттөр, булар эч кандай немеси жок эле себеп кылат. Анткени сиз турбайсыз, депутатсыз. Сиз болсо урушуп аларды эме кылып туруңуз, буюрса себеп көңүл буруш керек экен ушул жака да. Көңүл буруп коюш керек да. Чын азыр бар жерге барба көйгөй да. Жайыт көйгөй, жайыттын жетишпейт дейт, таар дейт. Анан бул жайыт жакшы, мен чыгам дейт экен, тиги жайыт жакшы, кайта мен чыгам деп ушинтип экен. Эгер биз ушунун баарын бир нукап келип отурган болсок, баардыгы өз орду менен кете турган болсо, менин оюмча бизге дагы, биздин кийинки муундарга дагы жайыт жетет да. Чын жайыт жетет. Мен мурун чоң атам чаман болчу да. Анан ушу чоң атам менен тоого барган кезде мен көрбөчүмүн бир жерде мисалы чөп өспөйт, анан бияктан нары айдай эле тияк айдай. Биз жөн койду кой берип койчу, аркасынан жүрчүк, жөө кайтарыпчы. Бүттү ошол менен эле күн сайын койлор тоюп келчү. Кечинде жем чөп бермей деген дагы мен ошо көргөн эмесмин. Мен чоң атам бир жолдо жумшаган эмес да, чөп салып келчү мисалы. Азыр болсо андай эмес. Азыр кай жерде кармоо жем чөп сөзсүз түрдө берилип атат да. Кыштоо жайлоо кылып турчу да мурда. Мисалы кыштоого баары чыкчу да, сөзсүз түрдө чыгып турчу. Жайлоого деле дайыма чыгып өз убагы менен ал иштер жүргүзүлүп турчу да. Анан азыр болсо кыштоого эч ким чыккызы келбейт, чын. Кыштоого көптөр чыккызы келбей атат. Азыр баардыгы ушу жакынкы жерден бир сарай алышып алган, ушу сарайда кармап, ал жерлердин чөптөрүн баарын уже жайытты абдан талкалап коюшкан да. Анан ошол жерлерге биз ушу үрөндөр себип, кайта өзүнүн мурунку нугун алып келгенге ушу иш чаралар жүрүп атат да. Жакшы. Достор, бизге бүгүн операторлук кызматта Тимур Зынкин бардып атыр бизде. Жакшы. Негизи могу менде неме жок да. Оператор жок. Өзүм эле баарга монтаж өзүм кылам, ошон үчүн сөзсүз бир адамга немесине кызматына муктаж болобуз да, ошон үчүн Тимур рахмат. Мында кадрга кошуп коюш. Азыркы анан ушул бир акыркы суроолордун бири болсун. Мынакей бүгүнкү күндө айыл чарба министрлигинде иштеп атасыз да, жаш кызматкерсиз. Анан ушу биздин көрүүчүлөргө жаштар бар. Жакында мынакей 11 классты бүтүшкөндөр бар, кесип тандоо деген нерсе бар. Анан ушу айыл чарба жаатына кантип келип калдыңыз эле, ошолго токтолуп кетсеңиз. 2016 жылы бүттүм окуун, бүтүп анан кай жака тапшырсам деп көп ойлонуп жүрдүм. Анан көптөрдүн ушу диплому үйүндө сандыкта жаткандыгын айтышып, мен бир топ эле ойлондурду көптөрчү. Анан көпкө жүрүп өзү бир чети кайта таможняга тапшырсамбы деп чыктым, ушу таможня жагына депчи. Анан кийин кайра өзүм эле ошол ветеринария жагына көрсөмбү деп
Анан кийин кайта туруп ойлонуп кетип, малга укол салыштыр оңой эмес деп, анан өзүмдөн мен неме берек, мындай кичине борпоңураак болчумун да. Айылда мен каникул сайын айылда жүрчүмүн бирокчу. Анан айылда жүрүп, анан ошол немеге зооинженерия тапшырам деп. Анткени бул ветеринарияга окшош, бирок малдын баардык түзүлүшү, эми мындайча айтканда что такое животныйден баштап калган баардыгын өтөт экенсиң да. Анан ошол жака тапшырып калып, ушу насип этип ал жакта бюджетке окудум. Мен азыр деле айтып кетем, мурун деле ушунду айтчумун өзүмө шүгүр келтирипчи, что ушу өзүбүздүн мекени төлөп берип атса бюджетке депчи, анан ушу мекенге кызмат кылган кимге кызмат кылабыз депчи. Анан ал жакты бүтүп магистратурага тапшырдым, кайта ошо зооинженериясын. Магистратураны бүттүм. Анан мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндөн госуправление тапшырып көрөйүн дедим. Ал жакта бюджетке бүттүм. Анан азыр мен кээ бирлери чыгып частный секторго иштейли, мындай кылалы, айлыктар $1000 үйдө десе, кээде акчаны ойлоп иштегим келип кетет, бирок ушу немени унутпаш керек да. Ушу мекен сага эмне берди да, сен мекенге эмне бердиң, ошол эле да. Чындыгын айтканчы. Ошентип азыркы учурга чейин ушу 4 жылдан бери жүрөм. Башында айлыктар аз болчу эле. Ачыгын айтканда 7-8 миң сомдукка да иштеп, ушу айлык деле жетчи. Аз деле жакшы, аз деле жетет, Кудайга шүгүр. Ошо. Азыр могу гос жумуштагыларга жакшы көңүл бурулуп атат да. Айлык акыларын төлөп берип, үйлөрдү салып берип, негизи эле ошол тармак жакшы иштер болуп атканын көрүп атабыз. Өзү группаштарыбыздан үчөөбүз эле мамлекеттик кызматта иштеп атабыз. Үчөө өзү 17 адам бүткөнбүз. Үчөөбүз иштеп атабыз. Калган көпчүлүгү Европада да. Бирок Европада десе эле элдин баары жанагы трак айдап же да башка эмес, алардын көпчүлүгү ошол мал чарба жагында иштеп атат да. Мисалы Данияда биздин Жеңиш деген группалашыбыз бар. Ал болсо неме болуп иштеп атат, ветеринар болуп. Жакшы экен. Ошол жерде молочный хозяйство бар экен, 2000 баш уй бар экен. Ошо 2000 баш уйду ошо малдын ден соолугун карап, ошол жакта иштеп атат. Көп эле ачыгын айтып көрсөк, мисалы Россияда деле жүрүшөт азыр чарбалардачы. Анан мен өзү окуп жүргөндө ошо 2-3 курстарымда эле мен ошол убактагы айыл чарба министринин орун басары ушу Жаныбек Керималиев деген интервьюлорун көп көрчүмүн. Жогорку кеңешке барып, жазгы талай иштеринде адам башка дагы любой интервьюсун, чын любой интервьюсун көрүп кызыкчумун. Ушу мен иштесем депчи. Деле ал киши жөнүндө эч нерсени билбейчүмүн. Просто кыялданчумун, иштеп көрсө мындай болот экен. Мен албайт болуш керек деп эле жүрчүм. Айылда жүргөнсүң, эч кимиң жок, таанышың эч ким жок. Жумушка деле кире албайт бирексиң. Анан бирок аракет кылып көрдүм, окууну бүтүп эле аракет кылып көрүп, 1,5 ай жүрдүм. Резервине кирейин деп жүрдүм, бирок резервине кире алган жокмун. Бирок бир учур келип, ал менен сүйлөшүп калып, анан ага ушу жардамчы болуп кирдим да. Ачыгын айтканда. Мен мындай нерсени уктасам да түшүнбөй керек болчу анан. 3 ай жанында жүрүп, анан кийин мен ушу адис катары жумушка кирип, жай департамент. Анан ошондон баштап азыркы күнгө чейин ушу иштеп. Чын айтканда кыялданыш керек да, чын кыялданыш керек. Мен анын ар бир сөздөрүн, ар бир мимикасын баарын жаттаганга аракет кылып, ушинтип жүрдүм да. Ал берген цифрларды жазып калчумун. Жазып алып, ушундай турбайбы депчи, өзүмдү анализ жүргүзүп. Анан кийин Кудайга шүгүр, азыр мисалы ал биздин биринчи орун басарыбыз министрликте. Ал менен да аз деле иштешип жүрөбүз. Мындайча кыялданыш керек, чын кыялданып, максат коюп, өзүбүздүн Айтматов районундай кыялданчу жерде. Азыр да кыялданып Ооба, азыр деле. Эң сонун. Канча да болсоң деле кыялданып бериш керек экен. Буюрса анан баары ишке ашат экен да. Эң сонун. Негизи эле ошо баардык нерсе кыялдан башталат деп коет го. Анан будущий министр деп койсок болот окшойт. Эми негизи жакшы тилек жарымырыз деп коет го. Мисалы өзүңүздүн азыр ишмердүүлүктөрүңүздөрдү, ошондой жазып аткан иштериңиздерди көрүп, биз дагы буюрса азыркы будущий айыл чарба министри деп койсок болот. Алдынан айтканчы, кийин видеону көрсөңөр далилдей. Рахмат. Неме боюнча сурагым келип атат. Азыркы мисалы сыртта жүрүп калып атасыздар да. Анан мен дагы айыл тууралуу дагы видеолорум бар да. Ошо айыл тууралуу да сурагым келип атат. Айыл сагынганда кандай болот негизи? Мисалы айыл дегенде эле эмне эске келет депчи. Туура айтасыз, мен мисалы жылына көп болсо 1 жолу эле келем да. Чын айылачы. Өзү ата энем биякта турат да. Өз оюма койсо мен жума сайын эле келе бермекмин. Жума сайын келип,
жылуу чай ичип, үйдөн тамак жеп, ушинтип эле ата энеми эркелеп, апам эркелеп ушинтип эле жүргүм келе берет ачыгын айтканчы. Бирок кээде кызмат кылыш керек, ачыгын айтканчы. Кээде мүмкүнчүлүк болбой калат. Ушинтип жылына бир жолу келип атам. Чын, мен видеолорубузга эмнеге лайк басам, коммент жазам, анткени айылды сагынасың, айыл жакшы көрөсүң. Баягыда теректердин жанына тарттыңыз. Мен ал теректер дайыма айылга келип атып да, кетип атып да карап кетчүмүн. Сонун жерде, өтө сонун жер. Кооз жер да. Анан аз деле биякта деле турабыз, биякта деле абдан кооз. Чоң рахмат что ушул жерге чакырганыңызга. Чын, ушундай сонун жерде сиз менен сүйлөшүп, баарлашып отурганына мен абдан ыраазымын. Айыл дегенде мага ушу кичинекесте ушу немеде жашачык, айылдачы, ошол жердеги көчө эсиме келет да. Ушу өзүм туулуп өскөн, ушул жакта жүргөн көчө, азыр классташтарым ушу чогуу ойноп жүргөн, чоң байкелер ушу улуулак байкелер, алар үйрөтүп, анан дагы бир нерсе эсиме келген, ал мен эсимден чыкпайт да ал нерсечи, анткени ал ошо чоң атам анан ошо өзүнүн достору болуп ушу көчөдө отурчу да, бир мындай эле скамейка жасап коюшчу. Азыркы окшоп заңыраган деле скамейка эмес, жөнөкөй эле отургуч, бир тактай, анан турат ошол жерге отуруп сүйлөшүп отурчу да. Ошол эсиме келет, ал жерде сүйлөшүп отурушкан. Анан ал жерде мен эч бир дагы мындай жаман сөз укпачумун да. Чындыкты айтайын, мындай бирөө бири бирин тилдебечи, бирөө бирине жаман сөз айтпачы, ушак андай нерсе жок болчу да. Анткени чоң атамдын жанында жүрүп өсүп калдым да. Дайыма сонун сөздөр сүйлөнчү. Макалдар көп сүйлөнчү. Азыр макал деле айтпай калды эч ким. Мындайча айтканда, адамдын калыптанышыначы, как руханий калыптанышына сонун сөздөрдү айтып кетчү да. Мен ошол эсиме кетет. Дайыма ошо эсиме келет. Азыр өкүнгөнүм азыр андай жок да. Азыр баары телефонго кирип кеткенбиз, же болбосо башка бир нерселер менен алек болуп жүрөбүз да. Өзү баарлашып, сүйлөшүп отурганга эч нерсе жетпейт да. Карантин убагында деле көрсөттү го дейм. Чын тура. Ошол нерсенин баркын билгиз да. Да, ошол нерсенин баркын билди да. Мына катташуу, сүйлөшүү, өзүңдүн үйүңдө баардыгы менен отуруп, көчөдө кошунаң менен сүйлөшүп отуруп, мунун баары өзүнчө бир сөз менен жеткизе албайсың да. Ушундай нерсе керек. Өзү баарлашып туруу керек. Ошондой эле да баарлашканда да жакшы ой максат менен, жакшы тилек менен, жана кыргызда сөз бар го, эми ушу жакшы айта албасаң дагы хотя бы жаман айтпачы депчи. Ошондой эле да. Жакшы сөз айта албасаң дагы жок деген анын көңүлүн уруп жаман айтпачы депчи. Ошондуктан жакшы нерселерди сүйлөшүп отурса, эң сонун ошол. Жакшы, сонун. Азаке чоң рахмат. Мынакей убактыңды бөлүп, алтындай убактыңды, негизи сендей кызматкерлер убакыт аябай да. Бүгүн дагы өзүңдүн атайын программаларың бар экен, пландалган иштериң бар экен. Ошол учурда дагы бизге убакыт бөлүп маектешүүгө макул болгон үчүн биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Сизге рахмат. Достор, ошо мынакей алды ошол жогоруда көргөндөй эле Азаке жаш кызматкер, кайдыгер эмес, район үчүн күйгөн жаштардын бири деп айтсак болот. Мынакей бүгүн ошол Айтматов район мыкты уулдарынын бири, мынакей Азамат мырза менен баарлашып, ишмердүүлүктөрү боюнча балким кимдир бирөөгө ошол учурда маектешкен учурларыбыздан бир жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Акыркысында мынакей Азакеге эркин микрофон берели. Биздин досторубуз менен коштошуп, кийинки бир маекти балким шаардан же дагы бир тажрыйба алмашуу, балким чет өлкөдөн кылып калышыбыз мүмкүн. Ошол учурга чейин коштошолу. Эркин микрофон сизге. Менин эмне десем, сизге чоң рахмат. Чын. Өзү ушу районго келсең, ушинтип кадырлап барктап турса, айылга келсең барктап турса, адам өтөр эч нерсе жок да. Чын. Адам өтөр эч нерсе жок. Анан буюрса тажрыйба алмашып атабыз. Менимче жолугушчу күндөр келет, жана эки тоо көрүшпөйт, анан эки адам көрүшүп атат, ошондой эле. Көп күндөрдө жолугуп, мисалы сиздин катталып чулаңыздар менен деле баардык учурда жолугуп сүйлөшүп турганга эч качан каршылык билдире албайм. Дайыма ачыкмын. Баарыңыздарга эмне десем, баарыңыздар ошо орозо күнүндө баарыңыздардын ошо дуа тилектериңиздердин баары кабыл болсун. Ойлогон ой максаттарыңыздарга, тилеген ниеттериңиздердин баарына жетиңиздер. Жаштарга айтарым, ошо максат коюп, алдыга умтулуңуздар. Эгер ошо биздин өлкөбүздө ушу биздин жаштар өнүктүрүп өссө, анда ким өнүктүрөт деген суроо да.
буюрса жакшы күндөрдө жакшы учурларда көп жолугушалы. Мен жана сиздин мурунку интервью берген балаңыздай сүйлөй албай турсак буюрса аракет кылдым ошол. Жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуз. Сырга кеске чоң рахмат. Жакшы достор, негизи эле өзүм эмес өлкөм деген, мен эмес мекен деген жаштар көп боло берсин. Алдыда дагы ушундай бир Азаке сыяктуу мыкты жаштар менен баарлашып, ошол тарых болуп калсын деп чыгарып атабыз. Анан ушундай жаштар менен дагы алдыда маектешебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахмат, ийгилик болсун. Баарыбыздын кармаган орозобуз кабыл болсун. Азаке чоң рахмат. Сизге рахмат.